Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Барыңыздарга Ош шаарынан чоң саламды айталы. Урматтуу мекендештер, биз азыр Ош районунда турабыз. Мына Малты бул жагында жогорусунда Фитобочка деп жазылып турат. Сиздерге дарегин толук түшүндүрө кетейин. Бул жак Ош району туугандар. Мына жерде Дадабай ата деген чайхана бар. Бул жагына кетсеңиздер, Кара сууга КБКга чыгып кетесиздер. Туугандар, ушул жерде Фитобочка ачылыптыр. Буга чейин билесиздер, Москвада да тарткан элек, анан мына Фуркатта да ачылды эле, бирок ал жерден жабылып, азыркы учурда ушул жерге Фитобочка көчүп келди туугандар. Толук дарегин мен сиздерге экранга да жазып коем. Жүрүңүздөр, Фитобочка кандай кирет, бул жактан көргөзүп берейин. Бисмилlah. Фитобочка деп туруп, эмнеге чайхананы аралап өтүп баратат десеңиздер, Кудай буйрса, келечекте могу эшиктен киргенде мына жерден коридор болот. Фитобочкага түз эле ушул коридор менен чыгып кетесиздер. Азыркы учурда мындай убактылуу ушул чайхана аркылуу кирип турасыздар. Түз эле бул жакка кирип келе бересиздер. Бисмилlah. Фитобочкадан чыккандан кийин курсаңыздар ток болот. Мына жерде мантыны жейсиздер, чыгып кете бересиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына туугандар, мына жерге келсеңиздер, акырын бут кийимдерди чечип туруп, жогору жакка тапчка менен чыгып кетебиз, экинчи этажына. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Көрүңүздөр, бул жакта уже бар окшойт адамдар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Тынчсызбы? Шүкүр, алхамдулилlah. Мына микрофонду алып туруп тагып коеюн, Денсаулыгыңыз жакшыбы? Аллага шүкүр, жакшы. Өзүң кандай? Жакшы, шүкүр. Жакшы, тынчсыңбы? Токтоп. Фитобочкага келип калдык туугандар. Запсылайын. Мына артты көргөзүп койсоң. Инстаграмбы бул түз эфир? TikTok. TikToктон азыркы учурда түз эфир кетип атат, Түз эфирде кетет. Тиричилик, шундай. Тиричилик, машалла. Заман талабы реклама. Даректерин өзгөртүрүрсүз. Туугандар, Оштук туугандар, меймандар, Ошту шартка байланыштуу мына Дадабай чайхана Ойскыранга көчтүк. Ошо Фуркат жактан бияка көчтүк. Азыр жана ошол маалыматтап коелу. Келсеңиздер болот. Оштун жолдун боюнда Оштук районунда Фитобочка деп жазылып турат. Кызматыңыздарда Фитобочка. Машалла, мына караңыздар. Агам жана биз келгенде эми баштады эле, кандай болуп атат? Зор болот да? Микрофон сунуп өзүңүз эме толук маалымат айтып бериңиз ушул жерден. Туугандар келип денсаулык сынап кетиңиздер. Сонун экен. Мен банянын парында 1 мүнөт ашык отура албайм да негизичи. 10 мүнөттөй болуп калды окшойт. Чыдап отурасыз? Дем алганга жакшы экен эле. Буякта баш ачык болот экен, дем алат экен. Буттар аябай ыстат экен. Жагып атабы негизи? Зор, Аллага шүгүр. Баягы анча-мынча адамдар ушундай Фитобочкага келгенде туугандар өзүнчө эле баягы буягын жабып койсо паника болуп кетет экен, Кандай учурлар жокпу бизде? Бул анткени айтып берейин, Сиз айтып бериңиз кийин. Биринчи Москвада 2018-жылы баштаганда кичинекей бочкалар ушунун жарымынан башканбыз да. Анан ичинде пространство аз экен дагы кичинекей. Адам киргенде психологически мындай кыйналат экен дагы, анан эми Кудай сактасын, көп эле отключение болуп калышты, кээде чыргыз тургузуу өтө кыйынчылык мененчи. Анан азыр бул жерде чоңдорду ошо профессионал чоң Фитобочкаларды алдык, мындай ичи кеңири да. Жанагы таксыр айтканда банянын айырмасы, баняда путуң жылыбай калат эч качан, ким канча барсаң да пут жылыбайт да. Анан бул жакта путуңуздун астынан пар айландырып кетип берген себебинен путтардагы сууктар чыгат да. Кеңири эсалып отурасыздар бул жерде. Балдар чай берип турат, терилерин арчып турат. Пайдасы ошо эң главный биринчи суук чыгарганга, простатасы барларга, денесине бай санчак туруп калган, талып калган, кол көтөрүлбөй калгандар келишет. Белдери кышайып калган жакшы болот да, түшүп элечи. Муундарга да жакшы экен. Эркектерге сөзсүз албетте ошол пайдасы болот. Сууктан негизи көп нерсе простата болот. Таманын астынан сырыс өтөт го, суу өткөн себебинен простата пайда болот, анан алсыздык пайда болот. Ошого бул жакшы нерсе. Мына караңыздар, мекендештер. Ар бир эркек, биз эми көпчүлүгүбүз баягы чет жакта жүрүп калдык го, Москвалап, Россиялап жүрдүк, ошонун баардыгы келип ушундай Фитобочкадан баягынтип 10 күндө лечение алып, жакшы болбогондор ушул Фитобочкага келсеңиздер, Кудай буйрса сууктун баардыгын чыгарып, биз өзүбүз дагы дамып татып алгандан бери бул акам издеп жүрүп келе турган болуп калдык. Фуркаттан издеп, аяктан издеп, бияктан издеп. Дагы Фитобочка издеп жүргөндөргө келе бересиздер, Кудай буйрса. Дагы бияктан чыккандан кандай процедуралар болот? Ошо боюнча да кенен көргөзүп айтып беребиз. Бул жактан чыккандан кийин биринчи 20 мүнөт өтүп терилеп чыгат да, балдар чай берип беттерин арчып жүдөтпөйт да. Анан чыккандан кийин бул жакка жаткырышат дагы балдар. Одноразовый пленка болот, аны ар бир адам колдоночу. Анан бал чөптөрүнүн аралашмасы бар. Бал чөптөрүнүн аралашмасы бар, ушундай. Ошону муйско жактарга сыйпашат, буттарына суу өткөн жерлерге, буттарына какшаган жерге, аркасына суу өткөн болсо, кайсы эле жерге суу өткөн болсо ошол жерге сыйпашат дагы. Пленканы ороп жаткырышат, одеяло жаап, 20 тындайт. Бул жакта
айтышат мужской жактарын ысып атат деп машыга Кыз ысытат экен да? улуу жосот уят жактан буттары жылыйт. Сону болгондон кийин душка чыгып чайкалып келет. Анан эң негизгиси биз массажды акция кылып ошонун ичине киргизип койгонбуз. 1000 сомдун ичинде массаж дагы бар. Дары чайы да бар. Бардыгы ичинде. Ошо 1000 сомдун ичинде бар да. Өтө сонун экен. Мына караңыздар. Бул жактан чыгасыздар, терде аябай сонун болуп, денелер бүт клеткалар ачылып, анан бул жакка жаткырып, мыналардын бардыгы наразы болот окшойт да. Бир эле киши колдонот, болду ыргытат. Кыргытылат сразу. Мына тагылар эс алып отурат баягы тердеп чыгып. Ассаламу алейкум. Оңдайсыз? Соң жакшы, мына сизге тагып коеюн, а? Кышкыраак сүйлөп коеюн. Боло берет. Делейт. Кандай болду атаба? Жакшы, аябай жакшы экен. Сиз эмне болуп келдиңиз? Айрыкча сууга өткөндөр. Туттар болуп келген да. Жаныңызга отурайын. Сууга өткөнгө жакшы экен. Чайдан ичип, Чайдан ичип атабыз, жарым сааттан көп болду. Токтобой атат терлер. тердеш Дагы токтойбу. Дагы деле. Бирок өзүңүздүн денеңизге жагып атабы? О, жакты. Сонун экен. Жакты. Либо эл адам түшүрсө болот экен мага сууга өтө элек деп элечи. Өткүчү эле. Мына эң туура сөз да туугандар. Койсо болот экен. Сөзсүз баягынтип ооруп, суга өтүп калганда келбестерин алдын алып келип өзүнүн денени жеңилдетип, а? Жеңил болуп калдым. Ар бир адам чыккандан кийин ошондой өзүнүн средстволору бар. Ошолорду сээп туруп, анан сууларды сээп таза кылып туруп анан кийинки адамга отургузабыз. Анткени тазалык ыйманын жарымы да. Ошон үчүн ошо тазалыкка биринчи көңүл бурабыз. Кыжаалат болбой келе берсеңиздер. Эч кандай баягындай тер жыйт калбайт экен. Ошо таптаза болот дагы, анан кийинки адам келет. Ар бир адамдан кийин, чыккандан кийин. Болду. Таза болгондо көңүл ток кенен отурасыздар. Бул жакта дагы баягы лампаны коюп бүтүптүр уже. Анан канча филиалыңыз бар? Азыркы учурда кайсы жерлер иштеп атат? Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Азыркы учурда Москвада 2 жерде, жанагы метро ВДНХ, шоссе энтузиастов 2 метрода бар. Номерлерди астына калтырып коесуз, ошол жактан ала алсаңыздар болот. Анан Жалал Абадта спутник шарчасы, Ошто Дадабай чайкананын жанында, Оскар районунда. Анан Бишкекте Дордой тарапта. Ошо келсеңиздер болот, ушул номерлерди астына калтырып сөз байланышсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, көрөрмандар, ушул жерден массажды алып, фитобошкага түшүп, бир өзүңөрдүн денеңерге дагы мындай алымдарыбыз айтат го, өзүңөргө өзүңөр зулум кылбагыла дейт го. Ансыңарына өзүнүн ден соолукка дагы кам көрүп, денени бир жеңилдетип, мына ушул жерден фитобошкадан чыгып, массажды алып, бул жакта лампа койду, лампаны алып, келечекте пижама да бар эле, бирок азыр кылбай атат. Азыр жок. Азыр кылбай атат, бирок келечекте дагы пижамасы бар. Эң сонун шарттар түзүлгөн экен, ысык. Мен калың кийим келип алган үчүн баягындай чечин албай турам. Бул жердин температурасы талапка жооп бере турган, тынчтыгы уктап эле эс ала турган жер экен да. Анан кошумча маалымат туурасында бизден ар бир региондардан сурашат. Таластан, Нарын, Ысык көл тараптан, Чаткал, ошо ар бир жактан качан келесиңер деп сурап алып көп экен да, суу өткөндөрчү. Анан ошого биз кошумча маалымат катарында франшиза сатып алам дегендерге биз өзүбүздүн бизнесибизди үйрөтөбүз. Анткени бул жерде биринчиден адал эмгек, адамдарга пайдалуу. Экинчиден баягындай көп расход кетпейт, анан өзүн тез акталган бизнестин катарына кирет, бул таза бизнес да. Ошо кимге Кыргызстан боюнча кайсы жерден ачам десеңиздер, номерге калтырсаңыздар, биз силерге үйрөтүп беребиз, өзүбүздүн бизнесибизди бөлүшөбүз, жана реклама да кылып беребиз. Анан дагы бир нерсе, биз учурдагы эң ошонун маселелеринин бири, биз азыр Кыргызстан эми өнүгүү жолуна түшүп атабыз да. Ошо өнүгүү жолунда баардыгыбыз ынтымакка келишибиз керек. Бири-бириге жаш каалаганды, жашыл каалаганды, көрө албастыкты, ошондой жаман нерселерди таштап, жаш каалаганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Кичи бизнестерге бири-бириге пайда жеткириш үчүн дайыма бири-бирине колдоо көрсөтүш. Колдоо, сөзсүз колдоо. Бул деген патриоттуулук деген сезим болот да. Анткени биздин мамлекетибиз ичиндеги жеке бизнестер баардык ошондой ынтымакта өсүп турган болсо, мамлекетибиз күчтүү болот. Мамлекетибиз күчтүү болсо, биздин кадырыбыз албетте дүйнө боюнча даңкталат да. Ошон үчүн анан баардыгыбыз мына блогерлер дагы ошо кичи бизнестерди жардам берип, жардамалап, ошондой жардамда жүрөт. Ошо убакыттан пайдаланып, ошо баардык Кыргызстандагы блогерлерге дагы чоң рахмат. Анткени жакшылыктын жарчысы, адал ырыскка келгенге себепкер болуп, адамдарга ошондой маалымат жеткирип, жеке бизнестердин өнүшүнө себепкер болот. Сизге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңизге береке болсун. Сизге да ишиңизге ийгилик. Амин. Мекендештер, көрөрмандар, биздин YouTube көрөрмандар ушул жерге келе берсеңиздер боло берет. Кудай буйрса биз дагы өзүбүз Оштобуз.
Мындан ары дагы жол эрежелерин сурап, сиздер менен тез ушул YouTube аркылуу көрүшүп турабыз. Анан жолдо жүрүп берип суга өтүп калгандар болсо, ушул фитобочкага келе бересиңер. Мен дагы кечке ушул жерде болом эми Мудай буюрса. Москвадан келгенден бери фитобочкага түшө элекпиз. Эми Мудай буюрса агам менен сүйлөшүп алып бир күнү белгилеп ушул жерге келебиз. Келербиз. Анан айтмакчы айдоочуларга да атасыз го. Фурада айдап жүргөндөр. Ошол кыскасы таксист болуп жүргөндөр. Үйүнө бир айда бир келгендер. Кыскасы талаада жүргөн баягы үй бүлөмдү багам, адалдан багам деген эркектер, жигиттер силерге Алла ыраазы болсун. Биринчи ден соолукту карап келип ысыктанып алыңыздар. Анан үй бүлөнүн баардыгы бекемдүүлүгү сиздин ден соолугуңузга байланыштуу. Күчтүү эркек, бекем үй бүлө фитобочка. Кайрыласыздар, келе бересиздер. Ушул жерде мына агаларыбыз кызматта. Күтөбүз иншалла.